Mına parkты айталы деп атабыз да. Канча айтып атып тилтешилде мен. Мына 19-жылы баштады эле Суракматов мэр болчу ошондо, Асис Суракматов деген. Баягы 20-жылы пандемияда эл кырылып атканда июль айында Сооронбай Жээнбек президент экөө ушул жерде солдоюп кыдырып жүрүшкөн. Эл тиякта кырылып атат. Эми ошондо көп эле акча келиптир. Мына талкалап салган Ысык көл гостиницасын ошондо больница кылып койсо болот эле деп талкалаганга эле маш эле экенбиз биз. Мынабу канча деген акча, мына мамлекеттин акчасы, элдин акчасы, салыктан түшкөн акча. Мына бүт көчөттөрдүн баары мына саргайды. Кайра куурады мына арчалар. Теттин баары куурап калган. Куурады, мына бактын баары куурады. Эми азыркы жаңы мэрди баягы айттык элем, бул тажрыйбалуу киши деп bir jandandırıp bir iş kılbay bular. Bu жерге суу да келбейт. Эми мына жерге Гейдар Алиев атындагы жогору жагына Азербайжандар сала баштаган парк. Бу да токтоду. Кечээ президентибиз жакында Бакуга барып, иш сапар менен барып келди. Ошондо ошонун эми азыр арты менен мэр кат жазып, ошол Гейдар Алиевдин баласы президент эми атаңардын арбагы үчүн деле мону салып койгула деп бир телеграмма урбайбы? Бул эмне? Бүт мынауындай кайрадан bir развалный шаарга айланып атат да. А мынабу талаанын баарын эле үйлөрдү салып атат, шыкап эле плансыз. Эмне деген эл болуп калдык, мамлекет болуп калдык. Оңолобуз десек мына бактарды, тетиги саргайган бактарды карачы. Бүт кайрадан эмне деген ушулардын баары акча да, мынанын баары, мына плиткалар талкаланып мына жерди көрчү мына. Кечөө bir телеканалдан мынабу Ататүрк атындагы паркты көрсөтүп атат. Эмне деген парк эле? Бүгүн талкаланып ал паркыдагы даяр паркы жок болуп атат. Анан кайсы оңолобузду айтабыз? Эмнени оңолобуз? Биз кайда качан оңолобуз өзү? Мынабу эл эс ала турган ушул жайларды маданиятты оңдобосок, анан оңолуп атабыз эле дейт. Кайсы оңолуп атканды айтабыз? Эми үмүт бир адам көрөбү, бир жакшылыкты көрөбүзбү? Билбейм мен кандай болорду. Мына бир тетиги бетономешалка деген аппараттар келип жатат, кыйрап талкаланып, ошонун баардыгы мамлекеттин акчасы да. Мындай болгондо Советтер Союзунда соттолмок мындай кишилер. Буларды эч ак соттоп жок кылмак да. Ушуну салган кишини да соттомок. Мону талкалаган мынанча жерди, моунча байлыкты жок кылган киши соттолмок. Азыр болсо кустурат кайра чыгарып, кечөө тиги ошо кустурган эле кишилердин үй бүлөсү салттуу музыка деп майрам кылып отурат бу жерде. Айла жок айтасың. Салттуу музыкада ошол кустургандардын, арамкорлордун кишилери өткөрөт бекен эми. Ушул маданиятты кайра гүлдөтөт бекен ошолор. Айлаң жоктон айтасың. Кустурабыз дейт. Кустурганда аны биротоло жоопко тартыш керек да. Мынауну жоопко тартыш керек могу жерде. Момундай талкалаган элдин мүлкүн талкалаган, тоногон кишилерди жоопко тартмайынча эч качан мамлекет оңолбойт. Анан кустуруп эле кайра чыгарып эле, кайра кылып эле кур көрсөтмөлүктөн кутулуш керек. Айла жоктон айтасың эми биздин жашыбызга эчкинин жашында жашыбыз калды дейбиз. А бала чакабыз эмне болот эми бул? Ушундай эле талкаланып эле кете береби бул мамлекет кайрадан эле. Рейсибизге келишибиз керек да. Мэр деген келип тажрыйбалуу киши ушуларды ордуна койсо болбойбу? Карачы канча мына давленияны көтөрө турган, оорукчан кыла турган өкмөт башчысы эми больницага жатса, аны эл эмне деп айтат айланайын, ошондон ары жок болсун. Эми ушунду бири-бирибизди каргап эле ушундай акыбалга келип калдык да, карачы. Акылбек Жапаров эми ооруп түшкөндүр. Бирок эми конкурстук жол менен алып, арты таза кишилерди кызматка алып, бир келечекте тың жаштар бар да айланайын, эл аралык окууларды окуп келген, четти көрүп келген тың балдар жүрбөйбү кызматсыз? Таза балдар, артында калбыры жок. Ошолорду келип иштетпейби мынандай? Жалаң эле калбырлуу эски тетиги эмне замандагы эле кадрларды кайра коюшат. Алары болсо бир күнү больницага жата калат, бир күнү кайра чыга калат. Же турмуш оңолбойт. Айла жоктон айтасың да ушул. Мына тирүү факты. Мына паркты көрсөтүп кой. Ушул парк жаңы салынганда баштады эле 3 жыл болду. Талкаланып кайра жок болуп атат. Мына ынтип уурдап кетип атат, алып кетип атат. Мына плиткалар кымбат да могулар. Кымбат да. Эмне деген адамдын колуна келе турган
Mına plitkalar mı olar jatkan. Mına uşunday ahvalыбыз.